Тарихы болбой ел болбойт дейт. Тарыхты изилдеген, Орта Азияны айрыкча тарыхын изилдеген Бартоль, Бернштейн деген тарыхчылар айткан экен. Орта Азиянын арстандары булар кыргыздар деп. Ал эми кыргызды бардыгыбыз билгендей 40 буру түзүп турат. Ошолордун арасында бүгүнкү күндө Төлөс тарыхы, Төлөстөрдүн жайгашкан географиялык жери бардык бир эле Орта Азияда эмес, Россия Алтайдагы, наша Орта Азиядагы, керек болсо Кыргызстандагы Төлөстөрдүн тарыхы бүгүнкү күндө изилдөөнүгө өтө муктаж. Себеби Төлөстөрдүн эгер тарыхын карай турган болсок, айдалбаган бир жердей болуп жатат. Төлөс тарыхыны мен ойлойм изилдегендер болду, китеп жазгандар болду. Биз билгенден жалпы алганда Кыргызстанда бир 72 китепти билебиз. Төлөс тарыхы боюнча Санжирасын жазган, бирок ошолордун бир 4 арасында 4 китеп гана бир мындай фактылары бар, илимий негизделген 4 китеп деп арасында бөлүп карайбыз бүгүнкү күндө. Эми бүгүнкү күндө тарых сөзсүз түрдө фактылар менен илимий методикалык жактан далилденген бир китептин ичи толуш керек. Бул мен ойлойм эми келечектин тапшырмасы болот окшойт. Бүгүнкү күндө мына ушул жүлгөлүк Төлөстөр же болбосо Төлөс Ордо деп коет. Мына ушул Төлөс Ордо Жүлгө деген жерде жайгашкан. Көпчүлүк билет, көпчүлүк билбейт. Жүлгө деген сөз эмне үчүн Жүлгө деп аталат бул жер? Бунун тарыхый жагын карай турган болсок, бүгүнкү күндө мына ушул жүлгөлүк Төлөстөр деп бүгүн Төлөс айыл өкмөтү жанында кошуна жайгашкан 12 бел айыл өкмөтүндөгү Төлөстөр жайгашкан жер Жүлгө деп аталат. Жүлгө деген терминди биз изилдегенде 2002 жылы ошол өзүңүздөр билгендей Советтер Союзу ыздырагандан кийин колхоздордун аттары өзгөрүп, биз дагы Салибек колхозунан Төлөс айыл өкмөтү болуп, ушул Муктар Бостомбаев агабыздын демилгеси инициативасы менен ошол белги коюлган. Андан кийин бул белги көп каралбай, өкмөт тарабынан же болбосо мугалимдердин тазалыгы менен каралып, кийин бул жерлер тикенек баскандан кийин ушул Төлөс жүлгөлүк 85-тердин инициативасы менен, сунушу менен, өздөрүнүн күчү менен кичине оңдолуп, андан кийин биздин суранычыбыз менен мына ушул Төлөс жазууну кичине көрккө келтирип, балдар арча эгип, кечеси жандандырып, жарыктандырып, мына ошол өзүнүн бактажы ушул жерге демөөрчүлүк кылып берди. Бүгүнкү күндө Ош Разаков жолундагы көрүнүктүү бир белгилердин бири мына ошол Төлөс айыл аймагы деген жазуу болуп калды. Бул биз үчүн сыймык. Эми эмне үчүн бул жер Жүлгө деп аталган? Эмне үчүн жүлгөлүк Төлөстөр деп? Мына ошол 2002-2003 жылы Муктар Бостомбаев агайыбызга жолукканда ошол Жүлгө деген каяктан келип чыккан деп сураганыбызды айтты эле. Ал агабыз дагы, аксакалыбыз дагы кызыккан экен, эмнеге Жүлгө деп аталат, каяктан келип чыккан бул термин. Мына ушул бир курортко барганда Төлөгөн Касымбековго жолугуп калып, Төлөгөн Касымбековдон сураган экен, Жүлгө деген сөз эмнени түшүндүрөт? Ушундай термин кыргыздарда бар экен, биз жашаган аймак мурда Жүлгө деп аталган экен дегенде Төлөгөн Касымбеков айткан экен, тоонун борунда кеткен жол жылга, ал эми түздүктө тегиз жерде кеткен жер бул Жүлгө деп. Биринчи версиясы боюнча мына ушул биз жашап аткан 12 бел айыл аймагы, Төлөс айыл аймагында Төлөстөр жашаган жер мына тегиздик болуп эсептелинет, географиялык жактан жарым чөл. Мына ушул жерде мурда дейт Улуу Жибек жолу дагы өтүшү мүмкүн дейт, же кербен жолу өткөн дейт. Буга далил Төлөс айыл аймагы бүткөндөн кийин Караван деген айыл бар, кербен деген сөздөн алынган. Ал жерде деле жарым төлөстүктөр бүгүнкү күндө эгер суруштуруп келсек, ошол аксакалдын айтышы боюнча бир версиясы мына ушул жерден бир жол өткөн дейт. Себеби буга дагы экинчи далил мына Ош Разаков жолу бекеринен жол болбосо керек, себеби мурда дагы бул жер жол болгон дейт. Бирок экинчи версиясы боюнча Жүлгө деп мына ушул тегиз аймактан өткөн бир канал же арык өткөн болсо аны дагы Жүлгө деген экен. Жүлгө жөөк деген сөздөр маанилеш келет. Анан ойлонуп көрсөк, мына ушул жерде тарыхый китептерге эгер кайрылсак, Төлөстөр келип мына ушул жерге аймакка отургандан кийин мына ушул Апчыр сайдан арык казышып, арык менен суу алып келген дейт.
балким бүгүнкү күндө мына ошол турган нарайлык төлөстөр, ошо 12 айлык өкмөттө турган азыркы мына сай бар билесиздер, Абшыр сайдан келген. Балким мына ушул каналдын артынан бул жерлер жүргө деп аталып калса керек. Бул дагы келечекке бир тапшырма. Чындыгында бул жол ошого себепкер болду, же болбосо ошол арык канал бүгүнкү күндө себепкер болду. Мына ошондо жүргө деп аталганда, бирок факт ушунда, бул төлөс аймагы бүгүнкү күндө жүргө дейт. Ошондуктан мурда ата бабаларыбыз жүргөлүк төлөстөр деген. Керек болсо Орус империясы Орта Азияны баскан мезгилде, ал кезде Андыжан уездине карап турган, себеби ал кезде билесиздер, Андыжан бул кыргыздардын шаары деп, Фергана, Кубасайда бүгүнкү күнгө чейин кыргыздар жашайт, эми өзбектөшүп кетти. Мына ошол мезгилде Мадамини ийикчи деп көтөрүлүш чыгарып, газоват жарыялап орус капырларга. Мына ушундай көтөрүлүп чыкканда, ошонун идеологу мына ушу төлөстөн чыккан Зиядин Максым болот. Ошо орустардын архивди карасак, Орус империясынын ошол калтырган архивинде жазылган. Мына ушул идеологу Зиядин Макзуни мына ушул Жучи деген тоого карап кеткен жерде, Жучи деген жерден болобут деп жазган. Бул тарыхый факт. Жучи деген бул орустардын бурмалап айткан Жүлгө деген жери болгон. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде жүргөлүк төлөстөр десе, демек бул бүгүнкү күндө Төлөс айыл өкмөтүндө жашап аткан төлөстөр отурган жер жана 12 айыл өкмөтүндө отурган Нарай, Какыр жана башка мына ушул 12 айыл өкмөтүнө караган төлөстөр отурган жерди Жүлгө деп коебуз. Тарых, төлөс тарыхы бүгүнкү күндө чындыгында демөөрчүлөргө жана тарыхчыларга муктаж. Буга чейин китептер жазылды, бирок бул дагы да толукталыш керек, дагы да тарых изилдениш керек. Себеби Орта Азияда, Кыргызстандагы төлөстөрдүн тарыхы канчалаган ачылыштарды жасоого муктаж болуп турат, канчалаган китептерди, том-том китептерди жазсак боло турган бир ачылыштарга муктаж болуп турат. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына Алтай жергесиндеги төлөстөрдүн тарыхы, Төлөс көлүнүн эле бир өзүнүн тарыхын изилдөөгө бир ачылбай жаткан сыр, ачылбай жаткан тарых баяндары бизди күтүп турат. Мен ойлойм, ушу демөөрчүлөр чыгып же тарыхчыларыбыз чыгып, мына ушул төлөстүн тарыхын эгерде изилдей турган болсо, өтө көптөгөн том-том китептер жазылып, көптөгөн маалыматтар менен биз өзүбүз дагы мына ушул өзүбүз жөнүндөгү, өзүбүздүн ата бабаларыбыз жөнүндөгү бир маалыматтарга ээ болот элек. Мен ойлойм, мен бул келечекке таштай турган бир биздин сунушубуз, тапшырмабыз болот окшойт. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жаман эмес. Арабызда аксакалдар бар, ушул төлөс тарыхын толуктаса экен, маалыматтар берсе экен деп байланышып жаткандар бар. Керек болсо кытайлык төлөстөр, Кытайда бүгүнкү күндө жашап аткан кыргыздар арасында төлөстөр чыкты. Бизде санжыра китептер бар, араб тилинде жазылган деп. Мен ойлойм, буюрса төлөстүн тарыхы, төлөстүн мына ушул ачылбай калган ак барактарындагы жазылып калган Кытай булактарындагы, орус булактары, араб булактарындагы маалыматтар бизге буюрса келечекте жетип, бизге маалым болуш керек. Балким бизге насип кылаттыр. Бүгүнкү күндө мына ушул Кыргызстандагы төлөстөрдүн тарыхын эле эмес, балким бизге дагы насип кылып калаттыр. Себеби төлөстөрдүн тарыхы Алтайдан башталат. Мына ушул Алтай жергесинде дагы буюрса төлөс тарыхын изилдөө, ошол алтайлык бир боорулорубуз менен дагы байланыш түзүп, ошолор менен дагы бир канчалаган элибиз билбеген тарыхый маалыматтарды табыш буюрса бизге дагы насип кылат. Бул эми Кудай билет. Ошондуктан бүгүнкү күндө тарыхка кызыккан, тарых санжыралар жазып жаткан аксакалдарыбызды мына ушул биригип бир чоң дагы да жазылган китептерди толуктаганга бир келечекте бизди балким бир жыйындар, балким симпозиумдар, балким илимий тарыхый бир чогулуштар күтүп тураттыр. Бирок биз токтотуп калбастан мына ушуларды улантууга биз дилгир болушубуз керек. Себеби төлөс тарыхы өтө терең тарых, өтө эски тарых жана тарыхын билбеген элдин келечеги болуп өтөт. Эгерде биз келечек жөнүндө ойлой турган болсок, биринчи кезекте ушул тарыхыбызга көңүл бурушубуз керек. Мен ойлойм, балким келечек, балким бизге насип кылса, мына ушул тарыхты фактылар менен, далилдер менен Алтайда дагы төлөстүн тарыхын изилдөө бизге насип кылат дейм. Кудай буйрса, мына ушул иштерди жандандыруу керек деп биз сунуш кылабыз.